Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда Қайырдан Ош реклама каналы. Бүгін 10 февраль 2025 жыл мен сіздерге шаһардың өте сонын районында жайғашқан сатылуучу 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Аянты болгону 62 квадрат метр гана чыгат экен. Тех паспорты бар, жаңы ремонт болгон. Келип эле Кудай буйруса жашай бересиздер. Мен турган жер Фрунзенский, Ленин көчөсүнүн боюнда турам. Ориентирди мына бул жаңы Доор кафесин алсаңыздар болот. Ошонун жанында эле мына Арбат аталышындагы жаңы домду көрө аласыздар. Тех паспорты бар туғандар. Сатылуучу квартирабыз ушул домдун ортоңку подъездинде 8-кабатында. Лифт иштейт туғандар. Лифттен чыгып эле солго бурулсаңыздар, мына сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Баасы видеонун аягында сөз менен айтылат. АЭС номери болсо ушул видеонун экранында жазылган. Келип эле жашай бере турган даяр квартира. Тех паспорты берилген туғандар. 2 бөлмөлүү квартира, аянты 62 квадрат метр туғандар. Өтө сонун экен. Мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Коридору, санузелдери теплый пол. Так, мына жагы душ, бул жагы дагы бир комната, бул жагы менимче бир зал, бул жагы болсо кухня. Бул жагы отдельно ажаткана болуп калат. Ошондо бул жак кухня экен туғандар. Так, анан азыркы учурда свет өчүп калыптыр туғандар. Бирок свет өтсө дагы генератор менен лифт иштей берет экен. Лифт менен чыктык азыр биз. Коридорлору деле жанды, көрдүңүздөр, ушундай. Ошол себептен бир аз караңгы болуп турат, эми кийин келип көрүп кетсеңиздер сонун эле болот, Кудай буйруса. Аянты 62 квадрат метр, тех паспорты бар. Мына бул ата энелердин уктоочу бөлмөсү жаңы ремонт болгон. Кайра өздөрү жашайбыз деп эле алып, ремонтту кылып, жакшы максатта эле жакшы ремонт кылган экен. Эми башка жерден аянты чоңураак квартира чыгып атат экен туғандар. Ошол эле себептен сатып аткан учуру. Андыктан эч кандай ала берсеңиздер болот. Өзүбүз жашайбыз деп эле жашып кетсиздер да, кече жакында эле жаңы ремонт кылыптыр. Так, мына отопление бар, природный газ бар, суу свет бар. Анан мына бул жерден домдун алды, Ленина көчөсү бардыгы көрүнүп турат. Күнгөй бет туғандар. Эртең менен баштап, Кудай буйруса кечке чейин күн квартирага тийип турат. Мына айнекти жакканда кадимкидей шум жоголду, байкадыңыздарбы? Родительский болду бул жагы. Эми жүрүңүздөр туғандар, кийинки бөлмөлөрүн көргөзөйүн. Бул конок бөлмөсү. Мына бүт бардыгын лампочкаларын орнотуп койгон. Азыр свет болгондо бирок сончалык эле туғандар, жарык болуп. Азыр свет өчүп калыптыр, айла жок тартып чыгарып атабыз. Кийин келгениңиздерде Кудай буйруса свет келип сонун болуп калган болот. Бул жагы кухнясы. Караңыздар, бардыгы даяр, газ бар. Кухонный гарнитур деле орнотуп аласыздар. Отопление иштейт. Эми тех паспорты болгондон кийин бардыгы болот, билесиздер. Ушундай. Так, дагы кандай маалымат берейин туғандар? Лайктан басып, дос тааныш, тууган уруктарга, группаларга ушул сатылуучу квартиранын видеосун деле жиберип койсоңуздар болот. Локация негизи жакшы, мектеп, бала бакча, кафе, Фрунзенскийдин базарчыгы бардыгы жакын эле. Так, туғандар, бул ажаткана болуп калат ошондо. Раковина, күзгү, полочка, унитаз барды бар. Анан мына жакта туғандар, мына өйдө тарабында 300 литр запасной суусу дагы бар экен квартиранын. Элестетип коюңуздар, фильтрин деле орнотуп койгон, эми таза суу болсун деп. Ушундай. Эми кокус жанагындай сел болуп, жамгыр көп жааганда суу ичип калат го, билесиздерби? Ошондойдо мына запасной сууну кеңири иштетип бересиздер. Фильтрди орнотуп, 300 литр запасной сууну дагы ошо ажатканын өйдө тарабына коюп коюптур. Бир гана сиздердин кызматыңыздарда болот. Так, мына Аристон, раковина, күзгү, ванна бардыгы бар экен. Сушилкалар да турат. Туғандар, коридор менен санузелдерин айттым, теплый пол экен. Анан туғандар, мына отоплениянын жанында мындай түтүкчөлөр болот го. Мындай болуп аралап өткөн экен полду. Мындай жакканда отоплениянын жандырда турган болсоңуздар, кышында полу деле жылый берет. Полу дагы типа мындай бир теплый пол сыяктуу жылуу болуп турат полу. Ошондо айтып кой деп эс айтты. Ошондой туғандар. Азыр свети өчүп калган үчүн бир аз начар көрүнүп атат, так өтө сонун. Эми освещение болгондо билесиздер, свет жанганда квартира кыйла ачылат. Аны айтпасам деле билесиздер. Айрыкча квартира мындай кечинде сонун болуп калат, жанып сонун болуп.
Негизги номер ушул видеонун экранында жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай даяр квартираны колдон чыгарбаңыздар. Эң негизгиси күнгөй бетте жайгашкан.